Достор, биздин сабагыбызды көрүп жатканыңыздарга абдан кубанычтабыз. Бүгүн сиздер менен to have'дин суроолуу сүйлөмдө колдонулушу жөнүндө сөз кылабыз. Present simple'да суроо бергенде жардам четиш do жардамга келет жана сүйлөмдүн башында колдонулат. Мисалы, you have a book. You have a book. Сиздин китебиңиз бар. Бул жөнөкөй сүйлөм. Ушул эле сүйлөмдүн алдына жардам четиш do'ну кошуп колдонсок, сүйлөм суроолуу сүйлөмгө айланат. Мисалы, do you have a book? Do you have a book? Сиздин китебиңиз барбы? Ал эми сүйлөмдө he, she, it колдонулса, анда do эмес does менен суроо беребиз да, суроолуу сүйлөмдө has, have болуп өзгөрөт. Мисалы, he has a bike. He has a bike. Анын велосипеди бар. Бул жөнөкөй сүйлөм. Суроолуу сүйлөмдө does менен суроо беребиз да, has, have болуп өзгөрөт. Мисалы, does he have a bike? Does he have a bike? Анын велосипеди барбы? Келиңиздер, бул таблицага көңүл буралы. I have a friend. I have a friend. Менин досум бар. Же менин курбум бар. Бул жөнөкөй сүйлөм. Суроолуу сүйлөмдө do I have a friend? Do I have a friend? Менин досум барбы? Present simple'да суроолуу сүйлөм түзгөндө жардам четиш do'ну сүйлөмдүн алдында колдонобуз. You have a friend. You have a friend. Сиздин досуңуз бар. Суроолуу сүйлөмдө do you have a friend? Do you have a friend? Сиздин досуңуз барбы? We have relatives. We have relatives. Биздин туугандарыбыз бар. Суроолуу сүйлөмдө do we have relatives? Do we have relatives? Биздин туугандарыбыз барбы? You have relatives. You have relatives. Сиздердин туугандарыңыздар бар. Суроолуу сүйлөмдө do you have relatives? Do you have relatives? Сиздердин туугандарыңыздар барбы? They have tickets. They have tickets. Алардын билеттери бар. Суроолуу сүйлөмдө do they have tickets? Do they have tickets? Алардын билеттери барбы? Present simple'да жөнөкөй сүйлөмдө he, she, it болсо, have эмес has колдонулат. He has a car. He has a car. Анын машинасы бар. Суроолуу сүйлөмдө does he have a car? Does he have a car? Анын машинасы барбы? Суроолуу сүйлөмдө does менен суроо беребиз да, has, have болуп өзгөрөт. Does he have a car? She has a car. She has a car. Анын унаасы бар. Суроолуу сүйлөмдө does she have a car? Does she have a car? Анын унаасы барбы? It has a car. It has a car. Анын унаасы бар. Суроолуу сүйлөмдө does it have a car? Does it have a car? Анын унаасы барбы? Өзүңүздөр байкагандай, he, she, itке does менен суроо беребиз. Ал эми калган ата тобушторго do менен суроо беребиз. Достор, келиңиздер өзүбүздү сынап көрөлү. Бул сүрөткө көңүл бурабыз. What do you see from this picture? Бул сүрөттөн эмнени көрүп турасыз? Анын жаңы машинасы бар. Кантип айтабыз анын жаңы машинасы бар деп? Азаматсыздар. He has a new car. He has a new car. Анын жаңы машинасы барбы деп кантип суроо беребиз? Сүйлөмдө he, she, it боло турган болсо, does менен суроо беребиз да, has, have болуп өзгөрөт. Демек, does he have a new car? Does he have a new car? Анын жаңы машинасы барбы? Кийинки сүрөт. Алардын көп оюнчуктары бар. Англис тилинде they have many toys. They have many toys.
Алардын көп оюнчуктары бар. Алардын көп оюнчуктары барбы деп суроо бере турган болсок, азаматсыздар суроолуу сүйлөмдө do жардам четиши жардамга келет да сүйлөмдүн башында колдонулат. Do they have many toys? Do they have many toys? Алардын көп оюнчуктары барбы? Кийинки сүрөт. Аялдын сумкасы бар. Англис тилинде азаматсыздар the woman has a bag. The woman has a bag. Аялдын сумкасы бар. Суроолуу сүйлөмдө he, she, it, does менен суроо беребиз. Has, have болуп өзгөрөт. Демек, does the woman have a bag? Does the woman have a bag? Аялдын сумкасы барбы? Мугалимдин ноутбугу бар. Англис тилинде азаматсыздар a teacher has a laptop. A teacher has a laptop. Мугалимдин ноутбугу барбы деп кантип суроо беребиз? Азаматсыздар мугалим жекелик санда 3-чү жак, демек does менен суроо беребиз. Has, have болуп өзгөрөт. Does a teacher have a laptop? Does a teacher have a laptop? Мугалимдин ноутбугу барбы? Бул биздин экинчи тапшырмабыз. Сүйлөмдөрдү суроолуу сүйлөмдөргө айландырыңыздар. I have two sisters. I have two sisters. Менин эки эжем бар. Суроолуу сүйлөмдө азаматсыздар do жардам четиши жардамга келет да сүйлөмдүн башында колдонулат. Демек, do I have two sisters? Do I have two sisters? Менин эки эжем барбы? You have many friends. You have many friends. Сиздин көп досторуңуз бар. Суроолуу сүйлөмдө do you have many friends? Do you have many friends? Сиздин көп досторуңуз барбы? It has a problem. It has a problem. Анын көйгөйү бар. Суроолуу сүйлөмдө азаматсыздар he, she, it, does менен суроо беребиз дагы has, have болуп өзгөрөт. Демек, does he have a problem? Does he have a problem? Анын көйгөйү барбы? We have a new house. We have a new house. Биздин жаңы үйүбүз бар. Суроолуу сүйлөмдө азаматсыздар do we have a new house? Do we have a new house? Биздин жаңы үйүбүз барбы? Бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Сиздерге тапшырма даярдап койгонбуз. Төмөндөгү шилтеме аркылуу кирип, тапшырманы онлайн аткарып жөнөтүңүз. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.